Кыргыз эстрадасынын жаңы жанып келе жаткан жылдыздарынын бири Гүлжигит Калыков бүгүнкү берүүбүздүн каарманы. Бул жигит продюсер Канат Култаевдин 5-уулу деген атка да конгон. Анда эмесе урматтуу көрүүчү Гүлжигит Калыковдун жан дүйнөсүнө болгон сапарыбызды бирге улайлы. Мен ошо Бишкек шаарында эле чоңойгом. Атам болсо бухгалтер кесиби боюнча. Апам мугалим, өзүмө сабак берген, кинебиология сабагынан сабак берген. Дагы десем ошол. Бир туугандарыбыз биздин үй бүлө чоң деп эсептейм. Себеп дегенде биздин 2 эжем бар, бир байкем жана бир иним бар. 10 классты бүткөндөн кийин мен ата-энемден аябай уруксат сурап атып, жалдырап атып Күреңкеге тапшырдым. Ошол убакта 11 класста окуганча Күреңке училищесинде 1 курста окудум да. Андан кийин 11 классты бүттүм. Ошол учурда 2 курс болгондо КГУСтага тапшырып калдым. КГУСтага тапшырып, тиякта да окуулар, биякта да окуулар, ошол эле учурда тиякта да зачет, биякта да зачет, экзамендер чогуу окуган. Нар жакка чуркап, бер жакка чуркап аябай кыйналып кеттим. Ошону ата-энем көрүп, бала бир ок менен 2 коюнду ата албайсың, ошондуктан сен өзүңө жаккан жагын танда дегенде мен ошо КГУСта жагын тандадым. Ошол окуу жайды себеп дегенде мага керектүү нерсени мен Күреңкеден алдым окшойт билимди. Бирок мен толугу менен ала элекмин деп ойлойм, дагы музыка жаатында дагы окушум керек. Мен буюрса ошо жакын арада консерватория, Кыргыз улуттук консерваторияга тапшырайын деген ойлорум бар. Буюрса ишин ашат болуш керек деген ойлойм. Студияларда мен бир тааныш байкелер аранжировка жасачы. Алар болсо айтат, бир күнү айтып калышты, ошо Канат Култаев байке келип кетти. Сен жөнүндө маалымат бере берелиби, сен Канат байке командасына кошулгуң келип жүрчү эмес беле деди. Мен үчүн бул чоң мүмкүнчүлүк болду. Мен албетте макул бере бергиле деп, ошолордун компьютерине менин ырларым да бар болчу, сүрөттөрүм да бар болчу. Бир күнү кечинде мени чакырышты, Гүлжигит келбейсиңби, Канат байке да келген деп. Барсам уже мен жөнүндө кыскача маалымат берип коюштур, сүрөттөрүмдү көргөзүп, ырдаагандарымды угузуп анан ошол эле учурда Канат байкеге мен айтып калдым. Мени албайсызбы, ушундай командаңызга кошо алсаңыз жакшы болот эле, өзүм ырдагым келет деп. Абдан ичимде күйүп турган учур болчу да. Канат байке да макул, анда ырдап көрбөйсүңбү деди. Ошол жактан элдик ырды, Саройду ырдадым. Ырдап комуз менен дос балам комуз чертип бердим, мындай эле ырдап бердим. Канат байке жактырып, ойлонуп көрөйүн деди окшойт. Бир 10-20 күндө ойлонду, жообун айтам деди. Андан кийин жообун айтып иштешип калдык. Биз жакын арада Гүлзина Суранчева эжебиз менен дуэт жазганбыз, Үй бак дегендерге. Ошолорго буюрса клип тартылууда. Буюрса жакын арада көрөсүңөр деп ошентип кубантабыз. Андан тышкары дагы изденүүдөбүз. Буюрса дагы ырлар чыгат жакында. Нурлан Разакуловдун режиссер байкесинин Красотки жана миллион деген, Красотки и миллион деген кино тасмасын тартылып жатабыз. Буюрса азыр ошо менен алекпиз. Эң биринчиден бул кино дагы бул искусство жаатына кирет эмеспи. Ошол кандай десем, андыктан бул кызыктуу абдан. Жана кандай десем, бир башкача дүйнө десем болот экен да. Себеби дегенде аяктан башка кишинин ролун аткарыш, ошонун кандай десем, ошол адамды сезип, ошонун ролуна кирип, ошол адамдын образын берүүгө аракет кылсак болот экенсиң да. Бул мен үчүн абдан кызыктуу болуп жатат. Кино тартылуу чыгармачылыгыма андай деле терс таасирин тийгизген жок. Себеп дегенде биз азыр жайкы каникулдардабыз. Андан тышкары дагы өзүмдүн кандай десем, жумушума тоскоолдук кылган жок. Хоббим акыркы учурларда сууда сүзүү болуп калды. Сууда сүзгөнгө абдан кызыгам. Андан тышкары тренировкага барып турабыз биздин командабыз менен. Тренажерный залга барып, өзүбүздүн кандай десем, дене мүчөлөрүбүздү мындай кандай десем, машык кылып турабыз да. Билбейм, кичинекей кезимден баштап эле сууга абдан жакын болчумун. Бир жолу мен ушу сууга чөмүп кете баштагам да. Андан кийин өзүм кандай десем, үйрөнүп кеттим сууга түшкөндө. Өзүм мага эч ким үйрөткөн эмес, сүзүп эле үйрөнүп алдым. Ошондон бери эле сууга абдан жакын болуп калдым. Өзүм ушундай терең жерлерде түшкөндү жакшы көрөм, анан бийик жерден сууга секирип түшкөндү жакшы көрөм. Сүйүү дегенде мен мындай чоң нерсе деп түшүнөм да. Сүйүүгө көп нерселер камтыйт. Аларга ата-энеңе болгон сүйүү, туугандарыңа болгон, мекениңе болгон сүйүү жана досторуңа, андан тышкары ошо
өмүрлүк жарыңа жүрөгүмдүн эси жок болуш керек. Негизи азыр определенный жакшы көргөн кызым жок, бирок кыздардан баалаган сапаттарым кыз деген бул ушундай аял заты өзү негизи назик болуш керек. Имандуу кыздар жагат. Айтып кеткендей эле жанагындай кечпейил, түшүнүктүү, өзүн жана өзүнүн жакын адамдарын жана кандай десем, жакын адамдарын сыйлаган адам болуш керек деп ойлойм. Негизги максатым ушу баштаган ишимди таштабай, ушу жумушумду жакшы улантып, андан тышкары кандай десем, негизги максатыбыз ушу жумушта эле негизи иштеп, ошондон тышкары өзүбүздүн үй бүлөбүз менен чогуу эле алда койгон максаттарга жетип, окуумду жакшы окуп, ошол эле убакта үйгө жардам берип, ата эненин тилин алып дегендей.